Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Кайрадан ушу өзүмдүн ой пикиримди элге айтканга туура көрдүм. Азыркы болуп аткан сот процесстери боюнча могу Ташиевдин командасы, Зулустун командасы деги эле ушулардын сот жөнүндө бир ачууччундукту айтып коюш керек, айтып коеюн деп туура көрдүм. Эми урматтуу кыргызстандыктар, бул жерде Ташиевдин бийликти алам деген системасы сууга чөгүп кетти да. Арыктан секирип өтө албай сууга чөгүп кетти. Анткени булардын кыймыл аракеттеринде дагы эле ушул кыймыл аракеттеринде оор кылмыштын мындай жагдайлары турат да. Аябай оор кылмыштар турат булардын баштарында. Бул Ташиев жанагы тергөөдө чыгып кеткен видеосу менен айтып атпайбы? Мен деген аялдар 10 000 деген аялдар, 10 000 деген кишилер чыгат депчи. Менин өзүмдүн жеке саясий көз карашым Ташиевке 10 000 киши эмес, 10 000 ит дагы чыкпайт. Бул кыргыз үчүн эмне кылган үчүн чыгат буга? Тергөөчүнү коркутуп атат да. Эртең жаман болот. 2010 жылкыдай болуп кетет, эл көтөрүлөт, жолдор жабылат деп. Урматтуу жок Ташиев, каракчы. Сен үчүн элдин чыкпары анык. Ташиевдин сенин жүзүңдү биз баарыбыз билебиз да. Мамлекетти тоногон гос разбойниктердин катарына киресиң. Эң алдыңкы сабында турасың, эди экөөң. Анан кийин аркаман эл чыгат деп өзүңдү мындай саясий репутацияң көтөрбө, урматтуу эмес, урматтуу жок Ташиев. Сенин аркаңан эл эмес, жаныңдагы туугандарың да чыкпайт. Анткени элге мындай көрүнүктүү эчтеке кылган жоксуң да. Эч бир мындай асмандан түшкөн эле генерал полковникти алдың, буга шүгүр деген жоксуң. Мындай байлыкты эбегейсиз миллиардтап жыйнадың, буга шүгүр деген жоксуң. Бүт урук тукумуң менен, бала чакаң менен, кыз кыркының, карындашың, эжең, күйөө балдарың, бөлөлөрүң эч ким алган жок да, кызмат корбаган. Бардыгы буттан турду. Кыргызстандагы эң алдыңкы байлардын катарына кошту 4 жылда. 4 жылда Трамптын деле бала чакасы, тууган уктары мындай буттан тура албайт. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Трамптын азыркы действующий президенттин эми азыркы кырдаал, саясий кырдаал шумдук деле курч эмес. Ташиев баягы өзүн баягы УКМКда жүргөндөй кылып, кабак башын бүркүп, мындай адамды коркуткан менен убар болот. Ташиевдин азыркы кебетеси мындай таланган ургачы итке окшош калыптыр, акыйкат айтыш керек. Мындай айтканда саясий бомж бул. Кудай насип кылса бир учур келет. Бүгүн камал болсо, эртең камал болсо, биз Ташиевди Кудай буйрса сөз жок жаштар жоопко тартабыз. Бул
эч жак качып кутулбайт бизден. Анткени бул биздин мамлекетти, бизди баардыгыбызды кыйнады да, иш козгоп, улам УКМК чакыртып, мындай жүрөктүн учун алганга аракет кылды да. Эми урматтуу Жокташиев, эми сенин камалып жатар учуруң келди. Элдин бардыгы, элдин 95% деп айтсам болот, Ташиевдин камалышына, Шакиевдин камалышына, Зулуштун камалышына бардыгы сүйүнүп отурат, качан камалат деп. Ким менен сүйлөшпө, ушулар качан камалат деген сөз. Кичинекей 1-класс балдарга чейин Ташиев качан камалат деп сурашып атат да. Эми Ташиевди кайта эле шундук авторитет кыла бербей, буну мындай жазалай турган убакыт келди. Азыр Ташиевдин өзүн камаш керек, биринчиден. Бул үчүн мен сизге гарантия берем, 5 ит дагы чыкпайт көчөгө, үйрүп чыкпайт. Зулушевка совсем эч ким чыкпайт. Шакиев камалса аксылыктар, менин жеке оюм, өгүз союп түлөө беришет, өгүз. Анткени Зулуштун деле, Шакиевдин деле экөөнү колдогон эч ким деле жок. Ушул күнгө чейин мынакей канчадан бери 4 ай болду, 3 ай болуп калды жумуштан кеткенине, кызматтан кеткендерине. Сотко бирөөсү да плакат көтөрүп чыга алган жок да. Демек, булардын аркасында ит дагы жок деген бул белги. Зулуштун дагы буларды, Зулушту, Шакиевди, Ташиев үчөө булар төңкөрүшүн саясий фигуранттарды. Бул үчөөн сот залынан алып калыш керек. Анткени бардык далилдер, бардык көргөзмөлөр жогорку кеңеште дагы, тергөөдө дагы бардыгы уже билинип калды ачык. Буларды аяп эч бир мындай боор ачыбаш керек. Эсли мындай мисал менен айтайын. Ташиев Садыр Нуркожоевичтин ордунда болгондо, Садыр Нуркожоевич УКМКда болгондо, мына мисал катары айтам да, мисал. Садыр Нуркожоевич ошентип Ташиевди болуп бийлик талашып, тымызын кат жеткизген болсо, Ташиев бир түндө жок кылып тастамак. Аты жытын эч ким таппай калмак. Бул жерден Садыр Нуркожоевичтин айкөлдүгүн айтам да. Досум деп дагы да болсо боор тартып турат да. Ташиев болсо айтып атпайбы? Мен дагы элдин алдына чыгып официально выступление кылам депчи. Бул Ташиев өзү шундук деле саясатчы эмес. Мындай элге кадыры сиңген мындай Текебаевдердей шундук деле саясатчы эмес да. Анан баягы калптар менен эч бир факты жок, бир жалган жалаа менен элди козутуш үчүн бир калп нерседи айтышы мүмкүн. Мынакей биз Ташиевдин калпына ишенбей, алданып калбай, ар бир сөзүн разбирать этип турушубуз керек. Бул азыр Ташиев мондай оор кылдада, кырдаалда турганда, саясабалда турганда, бул бардык кадамдарга барышы мүмкүн. Мындай элди көтөрүү кадамдар эмес, калп айтып элди ишендиргенгечи. Ташиевдин кылган аракеттери ушу күнгө чейин 5 жылдын ичиндеги кылган кылмыштары, даже Камчы Көлбаев дагы андай мындай зөөкүрлүк кылбаптыр да. Тарых тарап көрсөкчү. ОПГлардын тарыхын карап көрөлүк. Анан кийин форманы кийип алгандан кийин УКМКнын тарыхын карап көрөлүк. УКМКдагы жакшы порядочный балдар, мыкты балдар Ташиевке кошулуп банд болуп кетишти да. Там есть порядочный балдар бар. Мындай. Анан кийин акчага кызыктуу, же өмүр бою Ташиев УКМК жетектеп кийин президент болсо, ушунун командасы менен күчтүү команда болобуз деген мындай чолок акыл болду. Ал эми өздөрүнүн тандоосу, бирок УКМКнын ичинде дагы эле Ташиевдин ушу кадрлары отурат. УКМКнын ичинде ошолордун баардыгын тазалаш керек. Мындай грязный кадрлар, элди кыйнаган кадрлар, элдин
бизнесмендердин, соодагерлердин алып келип мүлктөрүн тартып алган, тоогоналар чейин тартып алган ушундай сотрудниктердин баардыгын военный прокуратура жоопко тартыш керек. Военный прокуратура албетте Ташиев иштеп турганда эч кимибиз ооз ачылган жокпуз, бул акыйкат. Анткени ооз ачсаң апарып камап, сабап, ток курдуруп, мындай акыйкаттын жолун тосту да. Анан Көлбаевди өлтүрүп койгон Ташиев бизди өлтүрө албайт беле? Албетте Ташиевке адам өлтүрүш туалетке барып келгенден да жеңилирээк. Азыркы моногу Ташиевдин убагындагы УКМКдан жабыркап, акчаларын тонотуп, бизнесмендерин тартып алган, чындап эле ушундай эмелер көп экен да. Кайрылуулачы, урматтуу бизнесмендер, урматтуу ишкерлер, коркпой эле койгула. Ташиев уже саясий туруп келип, военный прокуратурага арыз жазып, Ташиев менен кармашып, өзүңөрдүн алдырып жүргөн акчаңарды, алтыныңарды, жана башкалардын баарын алып кете турган учур азыр. Ташиев азыр никто. Өмүрбек Текеев айткандай, Ташиев азыр никто. Бул властьта отуруп генерал-полковник деген званияны алды. Эми негизи устав боюнча генерал-полковникти алыш бул жок деген эки мамлекетти жеңиш керек да согуштанчы. Анан кийин бул контрабандист болуп келип алды, бензин сатып, ушу чек араларда эле жүргөн адам талкач болупчу. Ушинткени эле генерал-полковникти алып, бүттүк генерал-полковниктердин форманын сыртына бок сүйкөп кетти да Ташиевчи. Эми бунун урматтуу президент Ташиевдин генерал-полковник деген званиясын мамлекеттен кандай бийлик сыйлыктарды алган болсо, баардыгын кайра мамлекет кайтарып алсын. Бул сыйлыкка татыксыз адам, урматтуу президент, өзүңүзгө кол салайын деп, өзүңүзгө кол салып, сизди тактыдан кулатканга ушундай бир аракеттер жасалып жүргөнүн сиз дагы убагы менен байкап калдыңыз. Болбосо бул сизди тактыдан кулатканга аракет кылып, балким ишке ашып калса, сизди дагы камаганга бул толук ниети бар эле. Кудай таалам жалпы жыртуусу сактады. Ошон үчүн Ташиевдин бийликке келгенде эле ниети тура эмес болгон. Ниети. Ошол ниетинен Кудай таалам мунун өзүнө ниетин кайра обратно кайтарды да. Азыр Шайырбегин чыгарбаш керек, 4 миллиард төлөсө дагы. Анткени мамлекетке 4 миллиард деген бул чоң акча, ушунча зыян келтирди. Кустурация кылып туруп, буну зонага айдаш керек. Анан сөз жок, таймырасты камаш керек. Сөз жок. Оштогу Жалал Абадтагы жаңы салган базарлардын баарын текшерип, бүт мамлекетке алыш керек. Ал элдин акчасы, элдин ырдалган акчалар. Ташиев үчүн кыргыз саясаты бүттү. Буну эми айкөлдүктү кайра көргүзөрбөй буга. Буга эми мындай кыргыздын мыйзамын күчүн көргөзүп коюш керек. Булар азыр Ташиев, Шакиев, ушулар жулуштар, булардын уйкулары чындап эле тынч эмес. Сотко келгенде өңүтүн байкасаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар, мындай беттери шишип кеткен, жүздөрүнөн нур күлкү кетип калган. Анткени кылмышы көп да. Азыр зал сууда алып калса эмне кылабыз деген ой пикир менен отурду. Буларда бул волияда дагы жашоо жок, түрмөдө да жашоо жок азыр булардачы. Анткени булар ушундай кашаны варит этишти. Генерал Субаналиев айткандай. Ушундай кашаны варит этишти. Булардын эми буларды Кудайдын каргышы урду. Эми буларды мыйзамдын негизинде катуу жоопко тартып, буларды мындайки элдин алдында мындай власттын күчүн көрсөтүп коюш керек да. Ушундай кыргызстандыктар. Баарыңарга тынччылык каалайм. Мекенибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Баарыңар аман болгула.